Өлкө мыйзамдарында журналист деген түшүнүк салыштырмалуу так аныкталганы менен жалпыга маалымдоо каражаты деген нерсе анчалык такталбагандыгы айтылып келет. Журналисттер бул маселени тереңирээк ачыктоо керектигин айтып, кайсы бир маселе чыкканда айрым мыйзамдар боюнча жоопко жалпыга маалымдоо каражаты гана тартылат дейт. Мындай маселелер журналисттер жана блогерлер үчүн уюштурулган талкууда айтылды. Жергиликтүү бийлик менен медианын же болбосо массалык маалымат каражаттарынын ортосундагы диалогду күчөтүү, жакшыртуу деген чоң долбоордун аркалыгында жүрүп аткан тренинг. Бул тренинг атайын талкуу форматында өтүп атат. Бул жерде суроо жооптор, негизгиси ушул журналисттин кандай милдеттери бар жана кандай укуктары бар. Бул мисалы жыл сайын медиа же болбосо журналисттердин саны өсүп атат, ошону менен бирге эле форматы дагы өсүп атат. Мисалы, мурда блогерлер жок болсо, азыр блогерлер да кошулуп, же болбосо кандай бир деңгээлде, мисалы, мурда атайын даярдалган материалдар болсо, азыр түз эфирге чыгып атат. Маалымат каражаттары тууралуу мыйзам эгемен Кыргызстанда биринчилерден болуп кабыл алынган. Андан кийин ага көп жылдар бою олуттуу өзгөртүү киргизилген эмес. Бирок 2017-жылы депутаттардын демилгелүү тобу мыйзамга толуктоо киргизүү сунушу менен чыккан. Журналисттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктары, милдеттери, ишкердигинин кепилдиктери тууралуу окутуу талкуу пайдалуу болду дешет катышуучулар. Бул тренинг негизи бүгүнкү күндө өтө журналисттерге керектүү деген ойдомун. Себеби журналист ошол эле маалымат алууда кайсы бир орган менен талаш тартыштуу бир учурларга туш келип калышы мүмкүн да, эгер өзүнүн укугун билбесе же болбосо милдетин билбесе. Укугун билбесе дегеним, ал жерде укугун билбеген журналист кайсы бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдан бир маалыматты талап кыла албайт, ала албайт. Ошол эле учурда журналисттин милдети дагы бар да, ал маалыматты алгандан кийин анын тактыгы же болбосо аны бурмалабай берүү, аны таратуу боюнча өзүнүн милдеттери бар. Бул окууда негизи буга чейин деле билет элек ушу укуктарыбызды, милдеттерибизди, бирок дагы баягы пресс катчылар менен, негизи эле бийлик менен элдин ортосундагы баягы кээ бирки түшүнбөстүктөр болуп калат. Ошол нерсени тактоо, баягы талкуулоо дагы практика жүзүндө буга чейинки болгон өзүдүн башынан өткөн нерселерди дагы талкуулап тактап алыш үчүн келдим. Мага керек болчу. Буга чейин ушундай кырдаал же болбосо ушундай учурларга кабылгам да, ошон үчүн бул сабак мен үчүн маанилүү эле. Сөз эркиндиги журналисттин ишмердигинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кандай гана кырдаал болбосун, ар бир адамдын сөз, ой пикир айтуу жана маалымат алуу эркиндигине укугун камсыз кылуу үчүн журналист сөз эркиндигин коргоого, маалыматты бурмалоо жана цензурага киргизүү аракеттерине каршы турууга тийиш. Канша Яшимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.